Assalamu alaikum. Кандайсыздар, урматтуу Тез кабар каналынын көрүүчүлөрү, кутмандуу күнүңүздөр менен. Биз сиздерге бүгүн Бишкек шаарынын өйдө тараптан Кашка суу айылынан сатыла турган чоң сарай үйү менен сатылат экен. Үйү өзү эле 200 метр квадратка жакыныраак, сарайы өтө чоң Г формада салынган, жери да өтө кенен экен, 5 гектарга жакыныраак. Бул Кашка суу айылы, биздин турган жерибиз азыр Кашка суу айылынын негизги чоң жолунда турабыз. Бул жак Бишкек шаары. Бишкек шаарынан сиздер Байтик, андан бери өтүп туруп келсеңиздер Кашка суу айылы. Бул айылдан сиздер жогору тарапка чыксаңыздар, 4-5 километрден кийин Аларча эс алуу жайынын кире бериш дарбазасы болуп калат. Ошондо сиздер Бишкек шаарына келгениңиздерде Кашка суу айылына киресиздер. Орто ченине жеткениңиздерде оң тарапта Аларча деген дүкөндү көрөсүздөр. Ушунун жанындагы жол менен сиздер сол тарапка карап түп-түз барасыздар. Дарыядан өткөнүңүздөрдөн кийин өзү жол тоо тарапты карап кетет экен. 2 километр жүрсөңүздөр өтө сонун жерде жайгашкан, мал кылганга аябай сонун жер экен. Эгер өйдө тараптан түшсөңүздөр, ушул эле Кашка сууга киргенден кийин эле дүкөндү арендер кылып келесиздер. Ушунан оң тарап. Туугандар, сатыла турган кашарга келип калдык. Күнгөй бетти көрүп атасыздарбы? Ушул сенавал, бул жагында болсо сарай, 2 кабаттуу заңыраган үй, подвалы менен. Ушунун баары чогуу сатууга коюлуп атат. Жери аябай кенен экен. Азыр бул жерде эси менен чогуу. Сиздерге атайын ушул сарайдын бет маңдайындагы дөңсөгө чыгып, чек арасын толугураак, тагыраак түшүндүргөнгө аракет кылабыз. Сиздер алыстабай көрүп туруңуздар. Assalamu алейкум, кандайсыз байке? Денсаулыгыңыз жакшыбы? Кудайга шүгүр. Иштер жакшыбы, болуп атабы? Кудайдын жайдан. Бул сарайды сатууга койгон экенсиздер. Биз азыр Кашка суу тараптан келбедикпи? Ушул тараптан баштап жер кайсыл жерден башталат? Ушул жер алдагы оюлуп турган аңдан ары көстө бир 50 метрден Мунодан нары 50 метрде, мына жерлерден болуп калат экен ошондо. Ошо көрүнүп турган, көзгө көрүнүп турган алдагы жол бет, күнгөй беттин бардыгы бизге карайт. Мына жолдун наркы бети полный дөңсөстөргө карап калат, Полный бүт дөңсө бардыгы бизге карайт. Жакшы экен. Мына үстү турбайбы? Үстүндө да бир аз тегиз жер бар экен. Ары бетке да ашабы, ашпайбы? Ары бетке сарайдын тушунан баштап ашат. Мына жерден баштап, Ага чейин каптал бети сарайдын тушунан баштап ар жак бетинде бир 50 метрден ашыгыраак тегиз жер бар. Дөңдөн ары ылдый бир аз түшүп кетет. Ооба. Сиздерге үйгө барганда проектинен дагы жерди көрсөтөбүз. Ал жерден канчага канча, жалпы жери канча аянты? Азыр документ колунда жок болуп туруп, 4 гектар 700, 4-7ден ар жак бер жагы бар. Жакшы, демек 5 гектарга жакыныраак болуп калат экен да. Туугандар, тетигил чуңкурдан, ошонун арырактан 50 метрден башталат экен. Мына машина жолду көрүп турасыздар, ушунун наркы бети бүт ушул сарайга карайт. Анан келе бергениңиздерде сарайга кирүүчү жол мына жерден келип туруп, оң тарапка кайрылып, мына 2 кабат үй ушул сарайдын үйү, туугандар. Ушунун өйдө жагындагы жол менен келет экенсиздер. Кире бериш жери, машина токтой турган жерлери мына жер. Сиздерге ушинтип көрсөтсөк түшүнүктүүрөөк болот деп атайын эси экөөбүз ушул жака чыгып көрсөтүп атабыз. Азыр болсо биз үйгө барып, үйдү көрсөтүп, андан кийинки сарайды көрсөтүп, негизи сарай өтө мыкты салынган экен, биз сыйра көрүп чыктык. Мына сарайдын үстүндөгү жол менен өткөндө тетиги жерден дагы бир оюк жер турат, көрүп турасыздарбы? Ал жерден бул тоону ашып кийинки сарайларга өтүп кетет экен. Ушул мына оюктун үстүнөн дагы арты жагында дагы жерлер бар экен. Бир 50 метр дедиңиз, байке? Ошо 50 метрден ашыгыраак болуш керек. 50 метрден ашыгыраак. Аны деле сиздерге ошол жерге барып туруп көрсөтөбүз буюрса. Сиздер алыстабай туруңуздар, мүмкүн болушунча тезирээк, тагыраак көрсөткөнгө аракет кылабыз. Баса, эстен чыгып калыптыр. Мына жерде скважинаны көрүп турасыздарбы? Мына кичинекей бир үйгө окшотуп туруп, навес жаап койгон үстүнө. Бул жерден скважинаны каздырып, экспертизадан таза ичкенге болот деп чыгарып берген экен. Ушул сарайга карайт экен. Болгону бир эле ушул сарайга эле барат экен суу. Свет, документтери жагынан баары так экен. Сарай дагы сонун салынган. Анда эмесе байке биз тетиги үйгө барып, үйдү көрсөтөлү анда. Жүрүңүз. Туугандар, сарайдын жанына келип калдым. Мына күн чыгыш түштүк тарабын караңыздар, кооздукту. Мына коктун аралап мал жайып өйдөгө чыкса да болот экен. Мына жерлерге мал жайып, аябай сонун. Тетиги жерде тынымсыз мындай кичинекей сайда суу агып турат экен. Негизи мал суу ичкенге деле суу бар окшойт байке, кышын жазын, Бул жайгышы токтобойт суу. Токтобойт.
Бул жактарына көрүп турасыздар, мына малдарды жайып, оттотуп жүрөт. Так, байке мынау жолдун аркы бетинен башталат экен да чегара, үйдүк, Чегара ошол жолдун аркы бетинен башталат. Жана сиздерге көрсөттүк элек, тиги жардын аркы бетиде дагы жер бар деп. Мына жолдун бул тарабы сарайга карап калат экен. Биринчиден мына үйдү көрсөтөлү. Бул 3 уровень болуп салынган экен да? 3 уровень, подвал менен 2 этаж. Негизи эмне менен салынган байке? Бул негизи фундаменти капитально курулган. Анан үстү легкий конструкция деп контейнер менен курулган. Контейнер менен салынган мыкты болгон экен анда качество. Утеплениеси абдан жакшы. Бизерге ошол куруучулар келип туруп, могу тоонун уровенине карап, нары оор салмактуулугу мындай рекомендация берген эмес, жеңил конструкция менен салгыла деген. Себеби мындай тоонун боорунда болгондуктан. Туура айтасыз, тоонун боорунда болгондуктан. Туугандар, байкап турасыздарбы? Терезелер аябай көп. Мына күн чыгыш тараптан күн чыккандан батканга чейин үйгө күн тийип турат экен, Дайым тийип турат экен. Бүт тарабынан тиет күн. Бүт тарабынан. Утепление болгонбу сырты? Сыртыда утепление, ичинен да утепление. Жылуулугу абдан жакшы. Кышкысын жыргайт экен да бул жерде жашаган адам, Кышында кээде жолдошбалар келип калып, диванга жатпай, полго жатып алчу, ысыганынан. Ысыгынан деңиз, Ысыгынан. Демек, шарт полный бар ичинде. Ичинде ысык суу, мустак суу, ванна, душ, туалет, кухня бүт бар. Жана туугандар, биз кирип көрүп чыктык элек. Мына астындагы 2 терезе, ушул тарабы, мына тарабы чабанга атайын бөлүнүп, входтаган бөлөк кылып коюптур. Калган жарымы, анан үстү болсо, бул негизи ошол сиз хозяин өзүңүз жашап жүргөн жагы экен, бул жагы үстү. Үстү өзү үстү. Бул жагында навес, мына жаратылышты кара, олтурганга бул жерге тапчан, столдорду коюп алып, жанагындай беседка кылып олтурсаңыздар болот экен. Анан туугандар, мына сарайдын айланасы бүт камера коюлган экен. Жалпы канча камера бар? 16 камера бар. Онлайн бары. Бардык онлайн. Үйдө отуруп көрө, шаардан деле. Шаардан отуруп, телефонду ачып көрө беребиз. Сарай совсем сонун салынган экен. Үйдү көрсөтө берели, жүрүңүз. Биринчи туугандар, сиздерге мына хозяин жашаган тараптан баштап көрсөтөлү, ошондо бир аз түшүнүктүүрөөк болсо керек. Үйдү көрүп турасыздар, сыртын мындай декор менен, астында соколдорундагы кафель жабыштырып, сонун кылып жасап коюптур. Мынакей. Камера наблюдениялар көрүп турасыздарбы? Тиги Кашка суу тараптан келаткандан баштап бүт көрүнүп турат экен да бул жердечи. Аябай сонун. Жүрүңүз, үйгө кире берели анда. Бул жерден үйгө кирет экенсиздер, мына бурон эшиктен утепленияны көрүп турасыздар, мынакей. Киргенде бул жерде прихожка. Негизи теплый пол. Сыртка чыкканда мондай бир кандай десем, жаратылыштын койнунан чыгып калганда, үйгө кирсең эле баягы шаардагы элиткага киргендей эле болот экенсиң. Бул жагында теплый пол болсо кийим чечме, асты болсо теплый пол. Могу жерде датчиги бар экен, Ооба. Датчиги бар. Обойлор менен бүт мондай евро кылып жасаган экенсиз бул жерде. Бул жерде болсо мынакей автоматтын щити турат. Жакшы экен. Кире бериште эле экенин, мына өтүп киргениңиздерден кийин эле кухня менен студийный залга туш келет экенсиздер. Азыр эми сиздерге мына терезеден сырткы көрүнүш кандай көрүнөт, ошону да көрсөтүп коелу. Мынакей. Аябай сонун бул жагы. Бул жагында болсо олтуруп эс ала турган, чай иче турган жер экен. Мынакей. Ремонтту байкап турасыздарбы? Мыкты салынган. Так, бул биринчи этаждагы кухня болду. Бул жагында санузелдер барбы? Санузел, душ менен бардыгы бар. Бар. Ысык суу, мустак суу менен чогуу. Бул жерде душевой бар турбайбы? Мына туалет, унитаз, раковина бүт эле бар экен. Сонун. Кафелдеп жасап, шартты мыкты кылып койгон экенсиздер. Анан айткандай байке, слив кайка кетет, слив? Слив отстойник бар өзүнчө. Отстойник бар, Сыртта. Сыртта бар. Мына көчө тарабындагы терезеси экен. Бул жагында эмне бар байке? Бул жагы подвалга түшчү. Подвалга бул үйдүн ичинен да түшсө болобу? Үйдүн ичинен дагы, үйдүн сыртынан дагы түшөт. Түшсө болот, Жакшы экен. Экинчи этажга чыга беришти көрдүңүздөрбү? Жыгач менен. Деги шаардагыдай эле шарт болуп тур бунун ичинде, бүт эле. Шаардагы үйлөрдөн кем калбайт. Кем калбай тургандай эле. Биз экинчи кабатка чыгып баратабыз. Мынакей. Сонун. Шартты өзү негизи келтириптир. Малды деле ушинтип эле багып караса болот экен го, байке. Шарт сонун болобу, Конечно, бул ар кимдин эле өзүнүн желаниясы да. Мен мындай жерде жашашым керек, мындай мал карашым керек деген. Экинчи этажга чыкканда түзгө коридор кетет экен. Оң тарапка деле коридор бурулат экен.
Оң тарапта 2 бөлмө бар экен. Мынакей. Биринчи бөлмөсү деле чакан жатакана, 1 кишилик. Бул жагында болсо кааласаңыздар 2 кишилик, кааласаңыздар 1 кишилик кылып дагы жатакана кылып койсоңуздар болот. Жатаканалар жанакы гостиницадагыдай аураны берет экен. Бул жерден терезеден келгенде эле сиздер жанакы жолду көрөт экенсиздер мынакей. Сонун. Терезелери дагы көп койгон, чоң-чоң кылып коюптур, аябай жарык. Бул жер лоджия окшойт байке, Ооба. Бул жагында балкону бар экен, мынакей. Балкончу бар. Лампочка, освещениялары бүттүгү бар экен. Айнек 3 кабат. 3 кабат? Стеклосу. Именно мо стеклосу 3 кабат стекло. Демек 3 кабат кылган экенсиздер да? Баягы ысык суук бүт кармай турган кылып, э? Термос. Термос. Термоста болду. Утеплениянын сыртынан дагы ичинен да болгон дедиңиз, э? Ичи сыртынан да болгон. Мощный кылган экенсиз байке. Батареялар круговой ушуну момда батарея. Алюминиевый деңиз, э? Жакшы. Кийинки бөлмөлөргө өтө берели. Мынакей. Бул жерден коридордон өткөндөн кийин оң тарапка буруласыздар. Жана 1-чи этажда дагы душ туалетти бөлөк көрдүңүздөр эле. Бул жакта дагы душ менен туалеттери бөлөк экен. Мынакей. Раковина бүт шартты көрүп турасыздарбы? Мынакей. Ушундай жерде малды кылып алып жашасаңыздар, тиякта чабан өзүнүн жумушун кыла берсе, бул жакта сиздер эс алып, мындай бир жашоонун даамын сезип олтура берет экенсиздер. Бул жагы кладовка экен, э? Кладовка чатырга чыга тургандагы. Үстүндө эмеге чердакка чыгып кетет экен да бул жерден, э? Бул жерден чыгат чердак. Мунун деле ичин обой кылып койгонсузбу? Ооба. Сонун кылып жасап коюсуз го. Кызыгат экенсиз да мындай шартты кылып алып жашаганга. Өзүбүз үчүн жасалган да бул. Жакшы. Бул жер эми зал экен. Тегеретесин көрүп турасыздар. Верандада эле терезени көп коюптур. Ар биринин астында мындай паровой отоплениялар. Асты болсо мындай. Бул линолеумбу же паркетпи? Линолеум уже. Бул жагында мындай. 3 положение күйөт. Ак, сары болуп күйөт экен, э? Теплый, холодный деңиз, э? Ночной дагы бар өзүнчө. Туугандар, мен бир нерсени байкап калдым да, мына бул эмени көрүп турасыздарбы? Занавесканын сыртынчы плюнтусту бери чыгарып, занавесканын башы көрүнбөгөндөй кылып, монтип өтө кооз кылып жасап чыгыптыр. Зерикпей ушунун баарын жасаткан экенсиз, э? Бунун баарын шаардан алып келип туруп, усталарды ушул жактан келип жасап кетишкен булар. Терезелердин баары пластик экен. Асты, мына бул подоконниктерине чейин пластик болуптур. Негизи ошол комфортный үйдүн аурасы бар экен. Бул жакта болсо дагы бир бөлмө, мынакей, жатакана. Бул жана наркы жатаканадай эле экен, бунун размери, байке? Берде болгондой двухспальный. Двухспальный кровать экен. Эми ата-энелердин уктоочу бөлмөсү. Балдары менен келсе, балдар наркы бөлмөдө деле жата берет экен. Бул жагында болсо ата-энелердин уктоочу бөлмөсү болуп калат экен. Жакшы экен. Биз эми ылдыйга түшө берели. Байке, сизден бир нерсени сурайын. Бул жерде свет канча фаза келген? Свет бытовой 3 фаза. 3 фаза. 3 фазага разрешение алынган. Бардыгы бар. Сууну кенен. Суу скважинабыз бар. Өзүбүз каалаганча колдонобуз. Биздин үйгө эле ушул суу кетет. Жакшы экен. Малга деле жетеби? Малга да жетет, өзүбүзгө да жетет. Сонун экен да анда. Машалла, өтө сонун. Эмечи, мол үй өзү канча квадрат чыгып калат? Подвалдыкы 190 квадраттын тегереги болот экен да. Подвал чогуу? Подвал 1-чи этаж, 2-чи этаж 3 уровеньде кошкондо. Кошкондо, э? Жакшы экен. Мына бул сарайдын үйдүн астыңкы бети олтуруп, мына жерде эс ала турган жер. Анан байке, мына жердеги тетиги асфальттан жолдон бери карайт дегенсиз, бери бүт истери карайт дегенсиздер, э? Негизи жолдон бери, негизи карта боюнча жол да бизге кирип кетет экен да, мурда суу жеп кетти, анан кийин бияктагы жол жылганбы бери? Жергиликтүү жашоочулар ушу жолду бир аз жылдырыптыр. Сооп болуптур да байке, элге сооп. Жолду бул байкелер жол берген экен да, жолго жерин берген экен. Каршы, бул жактагы үйлөрдү дагы көрөлү, жүрүңүз. Буякта чабандын үйү бар дедиңиз беле? Ооба, бул жакта үй бүлөлүү чабан өзү бала чакасы менен келип жашаган. Отдельно кирип турбайбы бул жакка? Бул жактын кире бериши отдельно өзүнчө. Сонун экен. Подвал бул жактан кирет. Подвалга бул жактан кирет. Көрсөтүп коелучу подвалды дагы, жүрүңүз. Үйдөн дагы кирет. Туугандар, фильтр 3төн 6 фильтр бар дедиңиз, жалпы, э? Ооба, чоң фильтрден 3, кичикейден 2. Бул жагындачы? Бул жак топка экен, э? Топка, кыргызча көмүркана дейт. Көмүркана, меш ушул жакта турат. Ооба, меш ушул жакта. Умный печка окшойт, э? Умный печка. Жакшы, кышкысын жылтабы жакшы? Кышкысын Ташкент квадратынан даже ашык жарак даже жылтат десем. Ашырат, э? Эми мага кызыктуусу,
Бул жерде көрүп турасыздар, мына отопленияны да подвалга киргизип коюптур. Негизи бул жакта да тоң болбойт экен кышкысын. Бул жакта дагы жашай берсе болот. Негизи эшиктердин бардыгы учуплённый, бул жака деле эгер бир желаниясы болсо бул жака да коюп тапчан коюп алып бул жерге. Тапчан коюп алып. Бул канча тонна? 2 тонналык резервуар. 2 тонна. Суу толот. Соколдон терезе бар экен, шамал кирет экен. 2 тонналык резервуар. Эмечи фильтриңиз каякта? Фильтрибиз Жаман чоң фильтр ғой бул. Жерден келген суу, жанагы скважинадан келген, скважинадан келип, бул жерге биринчи грубый очистка, сеткадан кийин уже ниточный. Демек 3 фильтрден бияктан өтөт. 3 фильтрден бул жактан өтөт, резервуарга келип туруп куят. Резервуарга демек 3 фильтрден кийин куят, Мына азыр куюп атат. Бул азыр сырттан чабандар эмен ачты уже, тияктан суу алышып атат. Берде насос давление турат бул. Тигил жака, өйдө жака булар сууду тебип берет. Бул жерде дагы 3 фильтр бар экен мынакей. Демек шаардан дагы таза суу ичет экенсиздер да бул жерде, Суудун химический составы абдан жакшы. Бул жерде ысык суудун аристону турат. Жуунганга 3 санузелге тең, 3 санузелге тең, ошол жерден идиш жууганга, жуунганга. Жакшы экен. Бул тепкич жанакы хозяиндин үйүнө чыгып кете турган неме турбайбы, тепкич? Түшүп кирип чыккан жагы. Жакшы. Сонун экен. Бул жакта? Бул жерде автомат щиттер бар ушул жерде турат. Автомат щит, главный щиттердин бардыгы ушул жерде. Жакшы экен. Жүрүңүз эми байке, чабандын үйүн көрсөтөлү. Негизи жашагың келип кетет экен. Сонун таза аба, жаратылыш, тынч. Жанакындай шаардын ызы чуусу, абасы андай эмес экен да, аура бүт бөлөк экен. Башкача. Мындай бүт нерсе эсиңден чыгат экен. Мына азыр мен келип сиз менен канча 1 сааттан бери жүрөмбү? Уже көп нерсе эстен чыгып кетти да. Сонун экен бул жер. Бул жер негизи келип алып эс алат эле турат. Эс ала турган жер, Жерде ооба. Шаардын ызы чууларынан. Кире беришти көрүп турасыздарбы? Баягы коноктор менен келсеңиздер шагырап кирип кете берет экенсиздер да. Бул жерде стул коюп алып туруп, эс алып олтурса да болот экен. Шартты деги мыкты кылып коюпсуздар байке. Мынакей. Бул болсо эми чабандын үйүнө кире бериш. Наркы жактан киргенге эле окшош экен, бул жерде кийим чечме. Ошол сыяктуу эле болгон, Окшош эле болгон экен. Эме бар экен, бул жакта да отопление бар экен. Жалпы бир жагылат, бир эле жерден, ооба, бир эле жерден жагылат. Бардык үй жылыйт. Бул жагында болсо бир жатакана, мынакей, көрүп турасыздар. 2 терезеси менен. Бунун да ремонту ошол наркы үйдөгүдөй эле окшош эле болуп тур. Бул жагында болсо уже бөлөк кухня, чабан өзүнүн оокаты менен экен. Бул жакта суу, ысык суу, муздак суу чыгат байке. Ысык суу, муздак суу бардыгы бар бул жерде. Сонун экен, шарт. Бул жактачы? Бул жакта ванна, туалет, душ. Свет жанабы? Мына. Душу бар экен, ванна бар экен, неме бар экен, раковина бар экен, унитаз бар. Бул жакта стоячий душ бар экен. Сонун экен. Мындай чабанга деле армансыз эле жашоо болот экен да бул жерде. Бул жерде болсо дагы бир жатакана экен, Ооба, негизи баягы ата-энелер уктоочу бөлмөсү кылып койсо болот экен бул жакта, Бул жерге пока азыр чабандар келелек болчу, бала чакасы менен келип, кандай келет өстөр келгендер. Байка, могу жерде эшик бар экен го. Бул жер дагы бөлүп 2 бөлмө кылып койсо болот бул жерде. Мурда башында проект боюнча бул 2 бөлүнмөктө, могул турган жерден бөлүнмөк болчу, анан кийин куруучулар келип, чоң эле бөлмө кылып койду. Келип, планды кичине өзгөртүп, чоң эле бир бөлмө кылып коюшту. Жакшы. Негизи чоң бөлмө болгондо эле жакшы. Кааласаңыздар бөлүп деле койсоңуздар боло берет экен. Эми аны ар бир адам өзү чечет негизи. Дагы бир айта кетчү нерсе, телевизор тартат. Телевизор тартат бул жерде. Ооба, местный каналдар тартат. Жакшы турбайбы? Так, эми биз сарайды көрсөтөлү байке. Сарайды аябай күтүп аттыңыздар беле? Негизи түрдүрбөй көрүңүздөр, туугандар. Биз бир баштан баарын көрсөтөбүз. Бул сарайга келгенде эле мына камеранын көптүгүн караңыздар. Бүт бурчунда камера. Бул бурчунда, бул могу жерде 2 камера турат. Мындай тартылбай калган объект болбой калат окшойт, Тартылбай, мындай камерага түшпөгөн жер жок. Жер жок, бүт түшүп турат, Кургой бардыгы тартылат. Сонун Кайсы тарабынан келбе? Бардык тарабынан камерага түшүп. Бул контейнердин ичинде эмне бар? Бул контейнер ичинде эми кыргызча айтканда балтачот, кетмен, сетмен. Склад. Склад инструменттери. Склад. Бул сарай негизи не бакканга салынган? Бул негизи жылкы бакканга. Жылкы бакканга? Монда датчиктер бар экен, лампочканы коет эми? Бул датчиктер кечкисин келген жакын адам жакындаганда өзү куят. Охрана катуу экен, Охраналарыбыз Кудайга шүгүр эле. Эң негизи Кудай сактасын. Бул дарбазадан эмне кирет байке? Мына сарайдын оң жагында. Бул жагынан
чөп жем алып келгенде машина кирип кетет, сарайды айланып өтүп кетет, возможности бар да. Жакшы. Мынакей, сарайга киргенде эки бөлмө, оң жак, сол жагында бирден бөлмө экен. Бөлмөлөр көрсөтө алабызбы эке? Ооба, бул жакта чабандардын жаткан жери, анан камера. Жанагы камералардын бардыгы алып коет, ушул жерде каралып турат. Мына көрдүңүздөр, бүт камерага түшүп турат экен да. Сонун. Бул жагында дагы бир ушундай бөлмө. Бул жагында балдардын тамак ичкен кухнясы ушул жерде. Бул эми негизи жылкыга рассчитанный болуп салынган экен да. Азыр барбы жылкы? Азыр бар, жылкылар бар. Канча бокс бар бул жерде эми? 14. 14. Жүрөңүз. Чекеден көрсөтөлү. Размерлери кандай болуп калат эми? Стандартный да булар, Булар бүт евро стандарт менен салынган. Асты кирпичпи? Асты ребром коюлган кирпичтер. Не үчүн? Бул аттын заарасы үстүнө чыкпай, ошол кирпичтердин ортосуна кум салынган, ошолор менен ылдый жерди көздөй сиңип кеткенге деп. Анан суукта болбосо керек бул, Суукта болбойт. Цементтеп койгондо сийдиги дагы сиңбейт, ал үстүнө чыгып калмак. Бул жакта мынакей градусниктер да бүт коюп коюптур. Сарайды сон салып тур. Караңыздар, үстүнө бүт УСБ, ортосунда вытяжкалар. Утепление болгонбу үстү? Утепление болгон. Каркастар коюлуп тур. Камералар турат бул жерде. Сарайдын ичинде дагы, сыртында дагы камералар. Современный, жылкылар бар турбайбы? Булар не породалар эми? Булар Жоош экен. таза кандуу англо-арабтар. Англо-арабтар. Скакунбу? Скакундар. Жарыша тургандар, Жашыраак окшойт булар. Сатылабы? Булар дагы баасы келсе, булар өзүнчө баа менен келишим баада булар да сатылат. Ооба. Канча баш бар негизи? Булар азыр эмеге Сатуудагы. Сатууда турат, бирок чабыл элек, бүт колу буттары бар. Жаш. Ден соолуктары жакшыбы? Ден соолуктары сонун. Сонун. Мындай бир четтен ачып туруп эмесинде көрсөтүп коелу. Кээ бир кызыккандар ошончо барыпсың, бир көрсөтүп койбойт белең. Көрүп турасыздарбы? Аябай мындай. Булар эми жаш экен, муналар бир асый боло элек окшойт. Жок. Жаш экен булар, Кунан окшойт муналар. Булар азыр 2 жаштан өтүп 3 жаш. Ошол жашыраак экен. Эми негизи окшош экен, мындай жаштары, бойлору бир, булар жарыша турган. Буну эми токтолсок, сарай эстен чыгып калат, ошон үчүн сиздер келип, көрүп, жылкылар жаккан болсо, жылкыларын деле баалашып ала берсеңиздер болот экен. Бул жакта дагы бирөө жатат. Бул дагы бир жашыраак экен. Булар эми кичинеси катуу буну. Орусча айтканда горячий кровьтөр дейт. Горячий кровьтөр, Жакшы экен. Бул жагында жабык турат бир бөлмө. Чөп коюп коюпсуз. Бул жактагы бир өзүнчө деник, бирок баа бейлер тууганда кулундар менен ушул жака Родильный. Бул жагы да ошондой. Бул жагы негизи жемканабыз. Жемкана? Мынакей, жемди дагы поддондун үстүнө эме кылып коюп коюптур. Жакшы экен. Бул жагында эр токумдар турат экен. Бул жакта аттарга тиешелүү эр токумдар. Бүт ушул жерге, жүргөндөр ушул жерге илинет экен. Дары-дармектери бүт ушул жерде. Дарылары ушул. Жакшы. Аларга колдонуучу. Сонун. Бул жагында щит турат. Бул жагындачы? Бул жак душевой, жылкыларды ушул жерден келип бастырып келгенде, чабып келгенде ушул жерден жуабыз. Сиздерде атка отдельный душ барбы? Атка отдельный бүт дуалым бар, кафелденген. Келтирипсиз бирок, сонун. Ушундай кылыш керек да, шарты делечи. Кенен айланасын өтүрүп алып жуу өткөздөр. Жемди бир аз салып койсоңуз, ат өзүн жем менен алек болот экен. Шланга бар. Шланга бар, суу, жанагы эле суу, скважинадан чыккан суу. Септик кетет, сарайдын сыртында септик бар, толгон маалда сордуруп салабыз. Бүт ойлонуштурулган дебейсизби? Терезелер көрүп турасыздарбы? Бүт пластик экен. Керектүү учурда ачат экен, калган учурда жапса жыпжылуу. Видеокамера көрүнүп турат. Анан мына жагы бүт утепление болуп тур, үстүлөр дагы бар. Булардын баары үстү утепление болгон. Эсиңерде болсо, бир тест жарылган жылы кат суук болгон. Ошондо бул жер сарайдын ичи +5ке түштү. Отопление жок. Отопление жок, эчтеке жок. Жылкылар бар бирок бу жерде. Жылкылар бар, ушундай эле жылкылар бар болчу. +5. Демек жылуу экен да, кышта кармайт экен да жакшы эле. Жылуу, даже биздин жылкылар жүндөрү дагы, кышкы жүндөрү өскөн жок. Ошондо. Жакшы. Бул жагы болсо сарайдын уланышы Г формага жака өттүк. Бул жер мындай кышкы загон турбайбы бул жер, Кышкы загон, кулундар менен, тайлар менен ошол жерде. Баягы бир эмен ичине камалбай, кенен басып жүрө берет экен, Буларда сатылабы булар? Бул айгырыбыз сатылбайбы? Сатылат, Аштоону көрүп турасыздарбы? Баштан аягына чейин атайын куюлуп, сону болуп жасалган экен мынакей.
көрүңүздөр. Негизи сарайды дагы ушинтип салып алып, мындай капитально жумуш кылыш керек экен да. Жакшыначы. Бул жагы үстү жыгач менен эме болуп тур, ичи. Бул жагында утепление жок. Бирок кылып койсо болот экен. Чачтырып чыкса болот экен астынан. Болот. Жанакы азыр пенамен чачып атпайбы? Келсең 10 мүнөттө чачып чыгып кетет. Андай кылса болот. Болот экен. Камера бар бул жакта да? Бул жакта да камера бар. Камералар бар. Ол сарайдын ичин бардым. Тетиги жерде бери көздөй карап турат камерабыз. Тетиги жерде турат камера. Ооба. Объект бүт көрүнүп турат экен да. Сонун. Сарайдын сыртында. Нол проходтордо көрүп турасыздарбы? Стяжка коюп, кенен эки ат менен встречный өтүп кетсе деле, мындай тыгылып, баягы кыпчылбайт экен. Бул негизи бул жака портер сарайдын тиги башынан кирип, бир портерге ылайыктаганбыз. Кирип чыгып кетеби машина? Мындан кирип чыгып кеткенге возможность деп туруп Трактор, мини тракторлор кирип чыгат. Мини тракторлор кирип чыгат, бирок биз мини трактор колдонгон жокпуз. Мына ширинасы бир 3 метрден бир аз ашыгыраак. Машина кенен батат экен. Тетиги башынан чыгып кетет экен да дарбазадан, бийигирээк эмес болсо, жанагындай жапсырак портерлер чыгып кеткендей кылып салынган. Сонун кылыпсың. Мындай сарайды алып туруп, жылкыларды толтуруп ушул жергечи. Эми только эле жылкы эмес, наркы башына жылкы багып, бул жерине бука багып таштаса да болот. Андай кылса да болот. Бука бакса деле болот экен мына жергечи. Мал жылкыларды сан малдарды бакса болот экен, уйларды. Жакшы экен. Сонун. Бул жагында дагы бир чоң дарбаза. Көрүп турасыздарбы? Негизи дарбаза аябай көп экен кире турган. Бул наркы летний ливадан ичине чыгат бул дарбазадан. Могу жердегилерди айдап эле тияка чыгарып берет. Бул жерден эле эгер ары кичине бассаңыз, эшигин ачабыз дагы нар жака. Жүрүңүз. Көрсөтүп кое берели. Аны сыртынан да көрсөтөбүз, бирок бул жактан чыга турган жерин да көрсөтүп коелу. Бул жака да машина кире тургандай эле экен да, кенен дарбазалары. Ача бериңиз. Маша, мына жылкылар жүрөт го бейлер. Бул жак загон деңиз, жайкы. Бул жерде көрдүңүздөрбү? Эгер жаан чачым болуп кетсе, бул жерде навес да бар экен кичинекей. Тетиги айланта Г формада навес дагы бар экен. Бул жерде эми баягы жылкылар жаан чачым болсо, ээси келгенче четте туруп турат экен да. Сонун. Бул жагында дагы сыртта кошумча дагы кичинекей загон да бар экен. Эми тайларды балким бөлөк чыгарып эме кылса, загон бөлөк экен. Сонун. Жүрөңүз байке. Бул жак кирип кетпесин, жаап коелу. Так, бул мына батыш тарабынан дагы чыкканга болот экен. Дарбазасы бар, көрүп турасыздар, дарбазасы. Бул жакта мына чоң аттардын эмеси окшойт, бул жер, бул жерге негизи башында бир-эки аттарды байлачубуз ушул жерде. Байлап семиртип сатылгандар бар болчу. Бунун ар биринин эшиги бар экен, сыртка чыгып кете турган. Сыртка чыгып кете турган да эшиктер бар. Сырттан эле келип киргизебиз. Тай байласа да болот экен бакканга. Болот. Сойгонго эмелерге дагы бир 4-5 тай батат экен бир эле эмеге. Булар чоң эмелер экен, бирок мына бокстары чоң экен. Бул жактан дагы чыгарып алса болот. Бул жерде койлорду дагы алып келип киргизип койсо болот. Ооба. Могу кирпичтен бир-экини алып таштап туруп, же болбосо астына поддон койсо, кой деле бакса болот экен, мал бакса болот экен. Жакшы. Бул жакта эми убактылуу азыр чөп турат экен. Негизи сеновалды жана сиздерге башында көрсөткөнбүз, чоң экен сеновал. Бул жерде дагы сыртка чыгып кете турган эшиги бар экен. Байке, эми айта турган нерсе, мына сарайдынчы, мына Г форма башынан аяк наркы үйгө чейин канча метр болуп калат общий? Где-то бир 90 метрге жакындап калат. 90 метрге жакындайт. Турасычы? Турасы 11 метр. Анан могул клеенка тургандан баштап бул жердики бир аз кичинерээк, берги 6 метрдин тегереги 6-7 метрдей. Нар жагы демек 11ге, бул жагы где-то бир 60 чыгып калат экен да. 11ге 60 Г форма, андан бери бул жагы бир 30 метрдей, 7ге 30 болуп калат экен, 7-8 метрдин тегереги болуп калат экен. Мынакей көрүп турасыздарбы? Ригилдерди, туугандар. Буга да көңүл буруңуздар. Мына атайын ригилдер коюп, тетиги жерге швелерди коюп, анан кийин жааптыр да, чтобы баягы нагрузка түшпөш үчүн. Сапаттуу жабылган. Мына стропилаларды карасаңыздар, 15ге 5тиктер окшойт, стропилалар, Азыр эстеде жок булар. Мына баягы тердетпей турган клеенканы койгон экенсиз. Сонун. Ашка, бышка деп коет экен. Сонун экен. Бул жагында болсо мына жылкынын астына салына турган опилка тура турган жер экен, Баягы тазалагандан астына бир сыйра опилка себилет да. Астын кургактап туруп болсо тиги тазагандууларга болбойт экен да булар. Могул азыр баягы жылкы багып жүргөндөр бар го. Ушундай сарай алат элем дегендерге мына вообще элитный сарай болуп калат экен да. Бул один из первых момундай салынгандардынчы. Жакшы шарт менен салынган деңиз, Шарттар менен. Ана могу сарайдын ичине суу киргенби?
сарайдын ичинде бар, ошол тиги мойкага чейин суу кирген, адан бери шланга менен сүйрөп келип туруп, ар кимдин өзүнчө индивидуалдуу чакасына куюп берет деңиз, чакасына куюп берип коебуз. Сонун. Бул жактан жана машина чыкса болот деген дарбаза, чоң экен бул жагында. Могу ачылабы? Ачылат, ооба. Мынакей, ачып коеюн. Мына, портер батат могу жерге, жөн эле гаражда эле чоң эшик экен, утепление болгон. Ооба, эшиктерде утепление болгон. Бул жерге портер келип туруп, ошо опилкаларды ошолор менен түшүрчүбүз. Портер менен бул жака чейин кирчи. Келип туруп, Дальше кетсе деле болот бул жака. Тетиги бурумду кантип бурулат десеңиздер, ал жерде мындай кран менен бурган экен. Машина кенен эле бурулат ал жерден, тийип калбайт. Сонун экен. Жүрүңүз, мына ал сеновалда көрөлү. Бул канча эмеге түккө расчетный салынган? Сеновал бул 3000 түккө расчет кылып салынган. 3000 түк, Ооба. Аябай бийик экен. Ача бериңиз. Охо, мына көрүп турасыздарбы? Кенен экен. Азыр жарымынан аз эме калып калыптыр уже. Түк калыптыр, Сонун, караңыздарчы, муну. Бул жагындагы жерди караңыздар. Нар жагында канча жер турат, туугандар. Негизи алып, мындай билген киши болсо, сонун кылып мал багып жашаса сонун болот экен. Сонун. Мына ол үстүлөр да сиздерге карайт дедиңиздер, Могу үстүнүн баарды бизге карайт. Туугандар, биз сиздерге мына жакта дагы 1-2 көрсөтө турган жерлер бар. Ошону көрсөтүп туруп, андан кийин жана сиздерге айткандай, мына ол дөңдүн аркы бетинде да жерлерди да көрсөтүп коелу. Эми колдон келишинче көрсөтүп атабыз. Сиздер дагы туура түшүнүп, колдон келишинче көрсөткөнгө аракет кылып атабыз. Мына жакта дагы сиздерге бир сыйра көрсөтүп коелу. Тетиги жол ылдый да калып калды. Мына жерди көрүп турасыздарбы? Бул эми мал өзүңүздөр малыңыздар айдала берет да бул жерге. Бар, чөп чабылгандан кийин өзүбүздүн бээлерди, кулундарды чыгарабыз. Караңыздар, тетиги жерге чейин да, аябай чоң. Даже мына теректин туш жагы болуп калат, почти. Тетиги мына берки кичике терек турбайбы? Ошонун туш жагы болуп калат. Ошол тушка чейин негизи биздики. Бирок жылкыларыбыз адан деле ары кете берет. Бул жакта элдикин чөп чабып бүткөндөн кийин, чабып бүткөндөн кийин элдин баарынан эле малдары жайылып жүрөт. Сонун экен. Мына ол загон менен ана мына жерде кичинекей бак дагы бар экен, тосуп коюптур айланасыны. Мына ол негизи эмне болуп салынган бекен мына навес? Негизи бул үндүк багабыз деп салынган. Бирок ошого негизи бир шарттарга байланыштуу ошого жетишпей калдык үндүк киргизгенге. Бирок шарты даярбы азыр? Шарты даяр. Шарты даяр. Үндүк бакканга, бүт жанакындай жем жей тургандарга чейин бүт айланасын тосуп жасап койгонсуздар да? Коно турган жери, жем жей турган жери болгондо ошо үндүк бир аз киргизе албай калдык. Тээ ылдый жактан кирет экен, эшиги. Ооба. Мына, караңыздар, үндүктөр коно турган эмеге чейин жасап коюптур. Не деп койчу эле буну? Кыскасы жыгачтарын коюп коюптур да, астында мына тазалаганга дагы, киши киргенге дагы кенен кылыптыр. Буну сыртка чыгарып туруп, тети ылдыйкы коргонго кой берет экенсиздер да буну. Бул жерде да өзүнчө да коргон кылып койгонбуз. Негизи коргондун ичинде дагы үндүктөрдүн өзүнчө жүрө турган жери бар болчу. Мынакей. Бул жагында сырткы бир даараткана бар экен. Турник брустар турат. Мына загондагы аябай сонун. Негизи күн тие турган тараптарга салыныптыр сарай. Сырыс мырыс деген бул жерде жашабаса керек вообще. Сырыс деген вообще сы тамгасы жок буякта. Сонун. Көлөкө керек болсо тетинде болуп көлөкөгө барып көлөкөлөнө берет экен да. Жакшы экен. Жүрүңүз эми бир мына ол тоодун үстүнө чыгып да көрсөтөлү. Анан байке, мен эмесин сурайын. Баасыны канча сурап атасыздар? Алмашуу жолу же только наличка акчага сурап атасыздарбы? Ошонун баарын бир айтып бериңчи эми. Канча сурап атасыздар жалпы баасын? Жалпы баасы 300 000 АКШ долларын деп сурап атабыз. Андан кийин бир өтө бир кызыгып келген адам болсо түшүрүп бересиз. Сүйлөшөбүз, бир ортолук баага келебиз. Жарым акчалай же үй, квартира. Ошондой болгон варианттарын дагы карайбыз. Карап көрөсүздөр. Алмашуу жолунда карайсыздар, жарым жартылай акча, жарым жартылай үй менен, ошондой жагында карайбыз. Байке, дагы бир нерсени сурап коюшум керек. Кээ бир мындай дробилкаларыңыздар турат. Анан кээ бирки мисалы оокаттар. Эми мисалы баары ушул бойдон калабы, мисалы жылкыдан башка нерселер бар го, мебелиңиз, ичиндеги палас-малас, анын баары нелери калат, нелери кетет? Жаны хозяин менен сүйлөшөсүзбү? Үйдүн ичиндеги эмеректер, жана кухонный гарнитур тиги бу дегендери алар калат. Спальнилерчи? Спальнилер дагы, алар дагы сүйлөшүп туруп калтырасыз. Калтыра турган болсо калтырабыз эми. Ала турган бир нак клиент келсе, алардын сүйлөшөбүз. Уктуңуздар да туугандар.
негизи чалып сүйлөшүп көрөт экенсиздер. Келип негизи биринчи көз менен көрсөңүздөр, анан жактыргандан кийин пожарный безопасностьтер. каерде? Пожарный безопасностьтер мынау азыр байкадыңыздарбы, могу дуалдын боорлорунда огнетушителдер. Катары менен илген экенсиздер, э? Ооба. Бул жагында да бар. Мына жерде да турат. Пожарный безопасность, а? Пожарный безопасность бүт ушул дуал боюнча боорлуп кеткен. Бул жака солго кайрылганда да ал жакта да огнетушителдер. Пожарный безопасностьтер каралган. Керек. Себеби муну баарын жыгаш да. Мунунун баары караңыздар, бир күйүп кетсе Кудай сактасын. Негизи мындай бале кырсыктардан баарыбызды алыс кылсын. Сонун. Жанакы жүк келет дегени, баягы техника кирет деген жагы ушул жак экен да? Ооба, техника башында чөп өсө элек кезде ушул жак менен кирип, чөп түшүрүп жүрчүп, прицеби жок машинелер. Анан прицеби менен кичине бурулуштан кичине кыйын болуп калат. Байке, баасын айттыңыз. Жалпы аянты 4-7 гектар дедиңиз. 4-7ден ашыгыраак да. Ашыгыраак. Документти карап туруп так айтпасак. Анан бая башында айтып атыңыз эле, кызыл китеби дагы бар, бир жериники деп. Канча сотуктук кызыл китеби бар? Кызыл китеби данный момент азыр 15 сотуктун кызыл китеби бар. 15 сотук, үй турган жерден эшигин алды, ошолордун куросуна. Бул жагы жашыл китеп. Бул жагы жармызы кызыл китепке кирип кетет, жармызы уже жашыл китеп болуп калат. Жакшы экен. Аны сиздер ээси менен документ жактарыны, баарыны, баасыны ээси менен чечишип, такташып аласыздар. Биз болсо сиздерге могул өйдө тарапта дагы жерлерди көрсөтүп коелу. Бир аз чыдап турасыздар. Аягына келип калды, анан жыйынтыктайбыз. Туугандар, мынакей сарайдын үстүнө чыктык. Азыркы жана ылдыйдан көрсөттүк элек, мына жардын берки бетинде да жерлери бар деп. Азыр бүт сарайды көрсөтүп бүтүп, эми сиздерге кошумча баякы ушул сарайга карай турган жерлерди да көрсөтүп коелу. Мына жанакы машина жол болчу, артына өтүп кетет деп айттык элек башында. Ушул жерлер, мына жерлер бүт ушул сарайга карайт экен. Кайсы жерге чейин карайт, аны дагы басып көрсөтүп коелу. Байке, көрсөтө бериңиз. Канча метр чыгып калат мындайдан примерно? Жерден бир 50 метрдин тегереги чыгат го дейм, ылдыйраак. 50 метр, э? Дөңдөн бир аз ылдый түшөт. Могу жерлер бар, айдоо жери байке, бүт деме, баягы мал жая турган жерби жайыт. Чөп чабык, сенокоста коет ошондой. Бул жерлер сугарылбайт дагы. Абай эл чабып кетет, э? Ооба, естественно, могу ар бир жерлер уже элдики, уже өзүнүн бөлүнгөн территориялары бар. Могул жерлер ошол биздики. Бизге карайт, могунун үстүндөгү чөптөр уже сиздерге карап калат. Ооба, чөптү чабып алгандан кийин анан элдер малын жая баштайт. Чөп чабыкка чейин мал айдашпайт дебейсизби? Кийин уже күздөн кийин кой берет. Жайдын бир ортосунан өткөндөн эле чөп чабык башталат, ошондо тоо чөп да бар. Тоо чөп, э? Так, мына жерде бир столба турат. Ушул биз койгон границалар эле, биз убагында өзүбүздүн границанын территорияны торой элдедик элек. Шартка байланыштуу торой албай калдык. Бул столбаларды малдар сүйкөнүп отуруп баарын кулатып салыптыр. Демек, мынауынан бою менен ылдыйга барып туруп, ушун бою менен кетет, өйдөрөөк барып көрүнүп турган дөңдөн ошодон кайра ылдыйга түшүп кетет, э? Ооба, ылдыйга түшүп кетет. Жанагы жол тарапка түшүп калат, э? Жол тарапка түшүп калат. Ушул туугандар, сиздерге көрсөттүк. Негизи келип туруп ээси менен айланып көрсөтсөңүздөр, жер аябай учу кыйры жок, чоң жер экен. Негизи 5 гектар деген бул аябай чоң. Бул жерлерге сиздер эс алуу комплекс салсаңыздар болот экен, баягында легкий конструкция, тапчандарды коюп, э? Ооба, тапчандарды коюп, баг отургузуп, бээни сүтү малында эс ала турган комплекс жасасаңыздар болот экен да. Сонун караңыздар, мына жаратылышты караңыздар, тоодун үстүнөнчү. Негизи ар бирибиз эле ушундай жерди эңсесек керек. Сонун. Ушул жерди алып, мына караңыздар, тегиздик экен аябай. Сонун. Ушул жерде сиздер чөп чабылгандан кийин малды айдап, эми өзүңүздөр караса малды жедирсеңиздер деле болот да малга, э? Ооба, территорияны чий алып туруп же ичин коруп алып туруп эле ичине малды кое берип койсоңор да болот. Кое берип койсо деле боло берет экен. Мына наркы башында деле бүтте көрүп турасыздар, дарактарды отургузуп, сонун кылып мындай көрктөндүрүп коюптур. Сонун. Баасыны уктуңуздар. $300,000 кеми бар. Эгерде наличка сүйлөшсөңүздөр жакшына түшүрүп беребиз дейт.
Тез кабардан келдик элек десе скидка кылып бересиздер жакшы. Турган иште. Турган иш, сонун. Сарайдагы мыкты салынган, ичи сырты шыбалып мындай даяр бүткөн тетик эмелер көрүп турасыздар. Жакынырактан көрсөтөйүн. Үстүндө эмелер вытяжкаларда бүт чыгып турат. Үйдү караңыздар эми, сонун салынган. Мо контейнер карабайт сиздерге бул жагы уже. Жолдун бул берки өтүп бизге карабайт. Бул ылдый карап калат экен бул жагы. Демек чек ара тетик жерден баштап мына биз турган жерге чейин мына жолдун бою менен бул жагда бир 50 метр, 60 метрдей өтүп кетет экен. Мынакей малды жайышып сонун мына караңыздар көрүнүштү. Жакшы. Басын уктуңуздар 4-7 гектардан бир аз ашыгыраак бүт мал каганга даяр. Эгерде жылкы кылам десеңиздер, жанакындай порода жылкыларды багам десеңиздер, мына ушул шарт дал туура келет экен да. Айланасы эме менен пластик терезелер менен коюлган, тетик кар тормуздарда коюлуптур. Бүт негизи шартты сонун кылган. Суу түтүкчөлөрүнө чейин коюп коюптур да, жанакындай шалпылдап астына баягындай суу кирип кетпей турган болупчу. Бүт болгон стандарт менен салынган. Стандарт менен, ичинде огнетушителдерине чейин коюптур. Үйдө 2-3 семья жашай берет окшойт, Могу үйдө, Үйдө полноценный 2 семья эки жагынан жашаса болот. Андан сырткары берки конюшнийдин ичинде дагы 2 бөлмө бар экен. Анын ичинде 2 бөлмө бар, балдар, ошо чабан балдарга деп салынган. Ногул молния атып, громо атып. Могу столбанын үстүндө мен жакыныраак көрсөтөйүн да. Атайын баягы чагылган түшкөндө ошол зымга түшөт үстүндөгү. Мында келип туруп эксперттер келип туруп, карап туруп, кайсы жерге коюш керек деп коюп беришкен мында. Чагылган түшүшү мүмкүн, ошого түшөт деңиз, Мал палга түшпөй, Мал палга түшпөй, ушул жерден ушул тартат деп туруп эксперттер келип. Кудай сактасын, эми негизи мындай бале кырсыктан Кудай сактасын. Негизи сонун жер экен. Туугандар, биз толугу менен көрсөткөнгө аракет кылдык. Сиздер Тез кабар YouTube каналын көрдүңүздөр. Эгерде жаккан болсо ушул жерди алып иштетиңиздер, ушул жерде малдарды кармаңыздар. Негизи соодаңыздарга Кудайым берекесин берсин, алган адамга куттуу болсун, берекелүү болсун, жугуштуу болсун демекчибиз. Биз Тез кабар каналы дайым жакшылыктын жарчысы, жакшылыкты гана сиздерге тартуулаганга аракет кылабыз. Негизи негативден алыс болойлу. Мындай бир башыбызга оор күн түшүп турган кезде жалаң жакшы нерсени жазганга, жакшы нерсени айтканга аракет кылайлы, дайым бири-бирибизди колдоп турайлы. Саламатта туруңуздар.